Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Allah Ta'alama çeksiz maqtoolor, andan keyin ulu jolbaşыбыз Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam dualarыбызды aytabыз. Meçit, bu meçit degen söz masjid, sajada degenden gelip çıkıp sajda kılıuçu, Allah Ta'alaga sığınıuçu bir orun ekendigin bildiret. Allah Subhanahu ve Ta'ala özünün ulu kitabı Kur'an'da وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Sadakallahu azim. Bu ayatın manisinde elbette meçitler Allah'nınkı. Canal meçitlerde Allah Ta'aladan başkaga dua kılbagıla, sıyınuda, ibadat kılıuda, жалгыз Allah Ta'ala'nın gana özünü sıyıngıla dep Allah Ta'ala bizge buyruk kıldı. Emi bu meçit Allah Ta'ala'nın jerdegi üylörü olup, Allah Ta'ala'nın üyü dep urmat cüzösünün Baytullah dep dağı aytılat. Meçitke gelүүnün dağı özünün adepleri var. Meçitke gele turgan adam albatta bul meçit bir ıyık jay ekendigin жүрөгүндө сезип, дайыма ошону ойлонуп мечитке келе жатканда өтө урматтуу Аллах Тааланын үйүнө бара жатам деп өзүнө сезимде болгону. Андан кийин мечитке мухаббат коюп, мечитти урмат кылып, мечитти сыйлап келүүсү зарыл болот. Ал эми мечитке келе жаткан адам Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, кимде ким үйүнөн даарат алып чыкса, жана фарз намаздарды ада этиш үчүн, аткарыш үчүн, окуш үчүн мечитке жөнөгөн болсо, ар бир эки кадамынын бири күнөөсүн кечирилет, бир кадамы менен бир кадамы даражасын көтөрөт деген. Мына мечитке келүүдө өтө улуу сооп бар, өтө улуу жакшылык бар. Андыктан мечитке келе жаткан адам сөзсүз түрдө даарат менен, ушундай ихлас менен, жакшы ниет менен келүүсү кажет. Ал эми мечитке келгенде, мечитке кирип жаткан адам сөзсүз түрдө оң буту менен кириш керек. Оң буту менен кирип, мечитке киргенде Ассаламу алейка я Расулаллах, Аллахумма фтахли абуаба рахматик. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир салават айтып, жана о Аллахым, өзүңдүн рахмат эшиктериңди ачкын деп дуа кылуу менен оң кадам таштап, оң бут менен кирилет. Мечитке келген адамга дагы Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, мечитке келгениңиздерде пияз жеп алган, же ошондой бир пияз, чеснок жеген акыбалда мечитке келбегиле деген. Себеби ошол адам баласы иренжий турган, көңүлү иренжий турган, адам баласына жакпай турган нерселер периштелерге да жакпайт, периштелер дагы иренжийт деген. Андыктан мечитке келген адам сөзсүз түрдө Аллах Таалам Куранда айткандай: "Я бани Адама, хузу зинатакум инда кулли масжидин." Ар бир ибадатка барганыңарда кооздуңарды алгыла, жакшы, жыттуу нерселерден себинип, ошондой эле келгенде адамдарга көңүлүн иренжите турган жыт башка нерселерден да тазаланып келүү милдет болуп эсептелинет. Айрыкча алайлык, бут кийим кийгенде өзүбүздүн байпактарыбызды таза, кийимдерибиз таза, жана жыттуу нерселер менен келгенибиз мечитке зарыл болуп эсептелинет. Эми мечитке биз айткандай оң кадам менен кирип, оң бут менен салам айтып, жана дуа кылып киргенден кийин мечиттин ичинде эгерде жамаат намазы, фарз намаздары окулбай аткан болсо, окулай элек болсо, анда 2 рекет намаз окуп алып туруп отуруусу кажет. Мечиттин ичинде отурган адам сөзсүз түрдө башкаларга калакат бербестен, адеп ахлак менен, жакшылык менен, адамдар анын ичинде талашпастан, анын ичинде үндөрүн бийик чыгарып, бакырып сүйлөбөстөн өзүбүздүн адеп ахлагыбызды көргөзүп, жана мен ошо Аллах Тааланын үйүн зияраткага келдим, Аллах Тааланы зиярат кылган сыяктуу өзүн ушундай бир адеп ахлак менен тутуусу кажет болуп эсептелинет. Мечитте жана
çöntөгүнөн bir çöптün bir bölüktörü, çöp çağır, başka nerselerdi meçitke taştabastan, on gelse meçitten bir dana olsa dağı bir musur görsek, bir dana olsa dağı bir kıl görsek meçitten ala çıkış gerek. Jana meçitten çıkıp atkanda Allahumma inni es'aluka min fadlik, o Allah'ım senin faziletinden ümit kılam, faziletinden tileymin, faziletinden suraymin dep dua kılıp çıkuu. Bu meçitin adepleri daima meçitke şunday жақсылык менен gelip ulu soğuplarga жетişip duruştu. Allah'ım barımızga nasip kılsın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.